Мурун экономикалык иштерди райондук аралык соттор карашчу. Ал жерде экономикалык жана административдик иштер бар болчу. Анан бир нече жыл мурун ошол райондук аралык сотторду жокко чыгарып, экиге бөлүп салышкан. Административдик сот деп пайда кылышты, ал жерде бир гана административдик иштер карайт деп. Анан экономикалык иштерди райондук сотторго берип салышкан. Менин оюмча бул өтө чоң ката болду деп эсептейм. Неге дегенде ошол күндөн баштап райондук соттор экономикалык иштерди туура эмес карап, туура эмес чечимдерди чыгарып жатышат. Эми баардык болбосо дагы көп учурларда, мен ошол жерде күбө болдум, көп учурларда туура эмес чыгарышат. Мисалы, көп соттор соттун буйругу дегенди экономикалык иштерден чыгабы чыкпайбы билишпейт. Алар ойлошот, муну бир гана алименттер жана коммуналдык иштерден соттук буйрук чыгарат деп. Жок, ал экономик иштерден да каралат. Мурун мен ошол райондук аралык соттордон алып жүргөм, кандай чыгарат экен көрүп жүргөм. Анан азыр салыштырмалуу карасам, ошол райондук соттор экономикалык иштерден көп катачылыктар кетиришет. Ошон үчүн менин оюмча, ошол райондук аралык сотторду кайрадан түзүш керек. Ошол экономикалык иштерди кайрадан ошол сотторго бериш керек.